Баягында 1 жыл мурда мен маселе көтөрдүм элем, ошол боюнча бир иликтөө жүргүздүңөрбү? Өкмөттөн жооп келген жок, укук коргоо органдарынан жооп келген жок. Мен эсетип коеюн, ошондо айтканмын. Баягы куруучулар менен көрүшкөндө Курганов бир объекттен бир квартира алат экен. 50 квартирасы бар экен. Андан тышкары, ошол тех условияны уруксат берип атканда, тепло берип атканда, анын баласынын фирмасы бар экен. Ошол шарт менен берет экен, менин балам ошол жумуштарды алып барат депчи. Ошону тактадыңарбы? Себеби депутат, жогорку кеңештин бир депутаты айтты. 1 жылдан ашты, эч ким ага жооп берген жок. Ошол боюнча айтып коюңузчу. Анан кийин айтып атасыңар, убыточная станция деп атасыңар. Конечно, убыточная болот да. Эгерде главный инженериңер 50дөн квартира шарды эметет этсе, анын баласы жыргап атса, карызды жөнөкөй карапайым элдин мойнуна илинип, келечекте ошол мамлекет төлөп атса. Айтыңызчы мага ошол боюнча. Курганов боюнча. Бул маселе Багинал водоканал. Бул маселе боюнча текшерүү жүргүзүлгөн мамлекеттик экотехинспекция тарабынан, анан генеральный прокуратура жак тараптан толук текшерилип, андай фактылар аныкталган жок. Бүт жетекчилердин баарын, бүт мүлкүн Себеби ошол жерде бүт уурулар отурат да. Анын үчүн аныкталбайт. Ошол бир 30-40 куруучулар айтып аткан жалган экен, бир гана Курганов айткан туура экен да, андачы. Анда аман болгула. Ошондо урдап жата бергиле.